Бирок Кыргыз Республикасына деле сиңире албай атат. Ашказан начар. Көптөн бери центрга түшпөй. Центрга келбейсиз. Центрга келбей. Кол алчы. Жок. Эгер билбейм, анда кызганган кишичи өзү күлөйт. Мени карап туруп, барекетиңди калайын. Жаркылдаган сонун кыз экенсиң дейт. Бөдөн алчы. Бөдөнү. Кош болду анан. Бекирдаганда 50 жаш дегендей. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Салтанат телеканалы. Бүгүн бизде мейманда дагы бир өзгөчө мейман. Казак Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, бирок Кыргыз Республикасына деле сиңире албай атат. Ашказан начар. Мерген турган. Ооба. Ооба. Зато эл берген эл артысы бар. Эл берген эл артысы бар. Саламатчылык. Кандай сыйлык берем? Кандай келип алдың? Жакшы келип алдым. Ой, жакшы экенсиңер. Аябай оозумду ачып отуруп, көптөн бери центрга түшпөй. Центрга келбей. Таап алдым бирок акыры. Жакшымын. Өзүң кандайсың? Жакшы. Мерген мырза, сиз мурун 60-90 болуп калдыңыз эле. Ооба. Кайра азыр мындай эркектер өчүдөй тик болуп калыптыр. Жок, наоборот. Наоборот, мен баягыда аябай семирип кеткем. Азыр кайра арыктадым. Эми өзүң билесиң да, мен өзүм помидордой кишимин. Бир семирип, бир кайра кичирейип, бир семирип, бир семете берем. Өткөндө сен мени ушул аябай жакшы жашап аткан маалымда көрсөң керек деп коеюн. Азыр болсо арыктап калган, сен мени семизгесин көргөн жоксуң. Негизи эле салмак жөнүндө айтсак, сен аябай жашнап калып калыпсың. Мурдагыдай. Неге бирок сени мен семиргенди эле көрө элек болчумун. Эми сулуулар сулуулар, өзүң билесиң. Это менден кийин, конечно, сен де кеп койбоймбу. Анан тиги азыр болсо негизи 110 килограмм болуп кеткем. Азыр мына Кудай тоо бүгүнкү күндө 25 килограмм арыктагам. Азыр болсо ошону кармап келатам. Өткөндө кичине толуп кеттим мен анча-мынча. Эми билесиң да, бареке кичине азыркы мындай кичине оозду агытып койсоң эле заматта го, анан диванга жатып койсоң бир 10 күн, анан каалаган жеп коюп, ар бир сананы эчтеке ойлобой койсоң заматта кетесиң го. Ошондуктан сана болуп туруш керек экен, ойлонуп туруш керек экен. Анан азыр болсо кайрадан өзүм колума алып, азыр Кудай калса кичине ордуна келип калдым. Диета санады. Да, мен өзүм билесиң, Үмүт деген клубум бар. Бул сергек жашоо клубу. Мен Жал микрорайонунда турат азыр. Ошо Жалда, Нижний Жалда. Эгер каалагандар болсо келсе болот. Телефонум 706 0818 68. Реклама кылып койбоймбу? Чал. Обязательно сени арыктатам. Же семиртем, же арыктатам, же болсо жоклоно койма. Тамаша. Тамаша, эң сулуу кылам. Анан аябай жакшы нерсе экен ошол клубумда азыр иштеп аткан убагым. Эртеликке чоң жердемин. Анан фитнес берем еще азыр өзүм зарядка менен. Эми ошентип алек туруп алсак, бизде билесиң да, бареке азыр той жок, баягыдай концерт жок. Анан азыр ошо мен алекмин. Анан ошондон өзүмдү кармап, заодно элге жардам берип, анан өзүмдү тонуска кармап турам. Ошол. Андан башка да эмне? Быйыл каласа, буйрса 50-ге чыгам, мына жакында. А не скажешь, так койбойсуңбу? Неме 40 жашка кош бол, чырагым дейт турбайсыз да? Кош болду анан бекирдаганда 50 жаш дегендей. 50 жашка. Сезимдер кандай болду Мерген мырза? Бирок мындай да, Наска. Ыйлаңыз келген жокпу? Депрессия болуп, Жок, мындай наоборот. Бирок где-то бар да, мен мында отурганда 50 жаш деп кеткенде бир кыстылып кетип атам да. Анткени цифра 5 деген кошулуп атпай. Мурун 3, 2, анан 4 болсо да мындай терпим болчу, азыр 5 дегенде илгери чочуп кетип, илгери 50 жаш деген чыгып аткан адамдардын тоюна ырдаганыбызда же куттуктаганыбызда бак ушу карып каптыр деп мындай со стороны карап туруп алып эмесиң да, бакуш деп мындай бооруң ооруп иттей карыптыр депчи. Эми ошого өзүбүз келип отурабыз. Бирок эми баягы жүрөк эч качан карыбайт экен. Жүрөк жаш, алдыда да көп пландар жакшы, көп эле Кудай кааласа күзүндө ушу 50 жаш деген бир юбилейлик концертимди берейин деп атам. Кудай кааласа эми күзүндө, билесиң го, бак кыргыздар баардык нерсени күзгө кыла берет эмеспи. Анан чын айтканда сагындым сахнаны, чын айтыш керек. Көптөн бери эми көрө булугуп калдым кара дегенсиң. Араң эле турасыз.
Көрөкат деген бар турбайбы? Көрөкат, бала, небере деп жүрө берип азыр ошол алда керек. Эми балдарым неберем аман болсун. Азыр Үмүт деген неберем бар. Сладкая моя. Ошо сиз балаңызды, уулуңузду үйлөндүрүп турсуз. Ооба. Анан ошо кудагыйлар менен кандай ымала сизди көргөндө о май гад мерген турган дедиби? Айбай, ооба. Ошончо сөйдөгөндө менин кудаларым дагы абдан жакшы адамдар. Нурдан кудам, анан кийин кудагыйым болсо элдин кыргыз эл акыны, баарын сүймөшүнө ээ болгон, абдан сонун кудагыйым бар. Бул Жипара Исабаева. Кудайыма мындай айтканда ыраазымын. Ушундай чыгармачыл адамдар, биз ошо тандем болуп, кошулуп, куда болуп алдык. Аябай жакшы болот экен. Чыгармачыл адам менен чыгармачыл адам бири-бирин түшүнөт, ошондон куда болсо андан беш бите сонун экен. Баардык нерсе бизде мындай эч кандай баареке үңүрөйүп сүңүрөйүп башка эмелер карамда эме болот да, бизде болсо баары ачык түшүнөбүз, бир айткан сөздөн эле анын оңой жакшы мындай жакшы болот экен да. Эми Кудайыма шүгүр, Кудай кааласа ушу мен 50 жылдык эмемде концертинде бүт ушул эки Жипара Исабаева кудагайымдын ырларына өзүм обон жасып ырдап чыгайын деп атам. Ошондой кичине секрет ачып коеюн деп коеюнбу? Неме балдар өздөрү эле бири-бирин табыштыбы же кудагы экөөң дос болуп атып эле балдар табышты? Жок, бул жерден өздөрү табышты. Мен негизи балама тиешерчүмүн, кыздарды көрсөм эле ошо ата энеси менен таанышып, ушул кызды аласыңбы деп, анан балам аябай каршы эле да, папа ушундай токтотчу, папа кереги жок деп эле, мен кечирээк үйлөнөм дечи, 28-ге чыкканда үйлөнөм дейт, азыр 26-да. Анан кийин мен жанагы Үмүт сергек жашоо клубунда ошол эки айтып атпаймынбы, мен адамдарды арыктатып, жанагындай семиртип дегендей жакшынакай өзүмдө жанагындай сергек жашоо клубунда эми адим словом арыктатып адамдар атканда ошондо өзүм кудагыйым келди. Жипар экөөбүз мурдатан экөөбүз дос болчубуз, эми коллегаларбыз. Анткени илгери мен жаңыдан ырдап жүргөндө Жипарада журналистка болчу, интервью алып, мамилеси жакшы болчу. Анан менин клубума ошол Нурай деген улуу кудачам бар, Жипаранын улуу кызы келип, анан ошол апасы жөнүндө айтып, анан көптөн жогот үйгө мен телефонун алып чакырып, анан клубка келип, анан кийин клубтан жакшы результат көрсөттү, сону арыктады. Анан кийин ошондон эле кызы келчү, ушуну Мырзайкам келчү. Анан ошондо балам дагы менен чогуу иштейт да. Анан кийин ошол экөө ошондо эле бири-бирин көрүшүп, карашып калса керек. Тиктешип, анан биз байкап, бирок аялдар балекетсиңер. Аялдар айтып калчу, ушу сенин балаң ушул кызды башкача карайт десе, менде эчимде жок болчу. Анан мына Кудай кааласа экөө ошол жактан табышып, үйлөндү, 600 кишиге той бердим. Кудай тобо, Кудайыма шүгүр. Неберем төрөлгөндө вообще менде бир мындай айтканда 7-чи эмеге чыгып кетет дейсиң го. Не бар онда? 7-чи асманга чыгып кеттим. Ушундай ушундай бактылуу болдум. Андан кийин атын ошо өзүмдүн мамамдын атынан койдум. Раматтык мамашам өтүп кеткенине 3 жыл болду. Ошо Үмүттө болсун, мамамдай болсун, мамам аябай боорукер, көп балалуу, абдан жакшы адам болчу. Ошол болсун деп атын коюп койдум. Бүгүнкү күндө жакшы, кызым уже 1ге чыгып келатат. Бүгүнкү күндө 10 айдан 11 айга кетти. Кудай кааласа сентябрь айында 1 жашка чыгат. Ошондо мен дедушка болдум. Анан Кудайыма тобо, Кудайыма шүгүр, аябай жакшы адамдар менен куда болдук. Өзүмдүн келин дебейм, кызым дейм, Мырзайкамды. Ошол буюрса азыр бактылуу болуп, куунап, жыргап жаткан убак. Жакшы, мына досуңуз спортсмен экен, сизди кошо спортко кызыктырган жокпу? Мен ушу Ратбек досумдун Алтын Муратбек досумдун артынан мен бул эки греко-римский борьба деп коет го, күрөштү мындай тааныдым да. Спорт кандай оор экен. Мен качышкан жокмун, бирок мен ошону көрүп, мисалы үчүн ал күрөшүп атканда балет этип отурасың да, анан карап, анан
абдан оор экен. Бул спортта аябай оор экен мен аябай сездим да. Даже сахнадан дагы оор экен. Потому что сахнада ырдайсың, мындай башкачараак да сахнаныкы. А жерде ошол өзү айткандай 1-2 секунда, 5 секунддун ичинде, 4 секунддун ичинде уже алыш керек очкочу. Бул абдан оор болчу. Ал досум көп ойлонуп жүрчү. Ошондо эмнени ойлонуп атасың деп мен ошол мен соперниктерди ойлоп атам, кандай деп ошентип калчу. Ошондуктан мен ошо досум менен жүрүп спорттун кандай оорлук экенин, кандай жоопкерчилик экенин, анан канча аябай действительно баатырлар экен да. Негизде спортто жүргөн чемпиондор бар баатырлар. Ошо досум менен түргесинде ыр жазгам, Ратбек, Давлет Ратбек деп. Ошо дос ырымды ырдап берсем аябай күлчү койчу берген, мен татыктуу эмесмин. Ошо мага неудобно болуп атат деп айтчу, бирок кийин эме досум каза болуп калгандан кийин жанагындай эмелер өткөрүп аттык. Нере? Эме деп коет. Турнирлерин өткөрүп аттык. Ошо турнирлеринде Орун деген иниси бар. Өткөрүп аттык, ошондо ырдап жүрдүм. Анан бүгүнкү күндө бир туугандарым менен аябай жакшы катышам. Нурлан, Орун, карындаштарым бар. Апам болсо өтүп кетти. Ошол анан бир дүйнөдө ошол бир жакшы ушундай достук күткөнүмө мен дайыма сыймыктанам. Анан кийин баламдын атын ошондон койгом. Балаңыздын апасы эмне кылып атат? Балаңдын жеңең иштеп атат. Каякта иштеп атат? Алматыда иштеп атат. Алматыда иштейт. Алматыда иштейт. Эми алар дама хозяйкаларда. Мындай айтканда. Мындай экөөң эки шаарда балачы каякта? Бала Алматыда, бул биякта Алматыда үйүм бар, биякта да үйүм бар. Өзүң билесиң да. Мен өзүң айткандай свободный художникмин. Анан кийин мен эми жарларыма рахмат, просто мындай да, мени туура түшүнүшөт. Мага эркиндик беришкен. Вот это главное. Көп нерсе эркин. Кызганбайбы жеңем? Мынтип үйдө отур, мен жанымда бол. Эми кызганган кишилер мен келе сол кишилер кызганат деп ойлойм, атак. Эгер билбейм, анда кызганган кишичи өзү гуляет, значит. Дедиңиз. Значит, өзү ошонун баарын кылбаганын баарын кылат, ошондуктан кызганат деп ойлойм. Эң негизгиси ишеним болуш керек. Туура. Эки бири-бирин сүйгөн адамда ишеним болуш керек. Түшүнүк болуш керек, ошондо баары жакшы болот. Анан Канраттын артынан дагы бөбөк ээрчип келген жокко? Жок, келген жок эме. Жеңеңдин ден соолугуна байланыштуу болбой калды. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Ничего. Зато мен азыр Бексултандын баласы менен неберелерим бар. Мен бул жагдан көп эме кылбайм. Мурун ойлочумун, азыр жакшы. Кудай берген балдарым аман болсун. Кудай берген неберелерим аман болсун. Ошол. Анан мен да бир жолу айтчым да. Мамам айтып, мама көп балалы болгум келет деп, ушундай балдарым ушундай эме көп эмес десем, ай балам, 11 бала деле кыйратып бакпайт, арасынан 1 же 2си багат деп койчу да, ошондон кийин мен деле ойлонуп калдым, эң негизгиси балага ыйман берсин деп. Ыйман берсин. Эми азыр баарыбыз балалуу болдук. Балдарыбыз бар, неберелерибиз бар, ошондуктан эң негизгиси балдарга ыйман бериш керек экен. Азыр заман бир кыстай жакка баратат. Мен азыр наска бир кээде карап туруп, бир ойлонуп карап туруп, мындай коркуп кетем да эртеңки күнгө. Мерген байке, бир интервьюңузду окуп отуруп, нарын суусуна түшүп өлөм дегениңиз бар экен да. Анан анын апаңыз башыңызды жылганыңыздан бери жаздырсыз да. Окуп алып аябай күлдүм кечке. Эми бул жер мындай да, Нако. Биздин нарыңда, менин убагымда нарын суга түшүп өлгөн мода болчу. Потому что билбейм, кээ бир жерлерде суу болсо, кээ бир секирип өлөт, кээ бир агып өлөт дегенде ушундай койчу. Ал малда жанагындай подростковый возраст болсоң керек да, по-моему. Эми биз кечирээк жетчүбүз анан билбейм, үйдө отуруп баары көбүп калган убагым болуш керек. Ошол атамдын тилин укпай койдум. Атама кайшы айттым окшойт. Эсимде. Ар бери басып атсам, папашам бирдеме деп айтты эле, укпай, анан бирдеме дегенде мен мындай кайшы айттым окшойт. Ошол маалда агам бар. Агам туруп келип мени бир койду. Ушундай кылып көмүрөт жыгылдым да, анан ошондо деп кыйкырып анан турдум да, всё, мен өлөм дедим. Ошол маалда ушундай коркутасың да, өлөм, бүттү. Ташап бүттүм мен ушу мени деп, анан эшинде мамашам артынан кыйкырып калды. Карма деди. Карма деген сайын өгөртө күчөсүң да.
качкан боюнча кеттим бир анан күлүктө окшойм билбейм качып отуруп нарсынын жагына артымдан карасам агам кубалап келатат бирөө кубалап келатат да меничи мамам болсо кармадап эле калды бул өлүп калат деп ошо менен жүгүрүп келатып анан ушу нан сууга мына өжөр экен нан сууга ас эле калдым да ушу ас эле калдым ушу көрүнүп турат мындай болуп жаздын күнү эле мына кирип аткан маал экен бирок ошоко токтоп калдым да мына токтоп карап суунун көрүп токтоп туруп калсам артыман агам жетип келди да дагы бир муштап коюп туруп өлөсүңбү деп мындай кылып туруп сууга мына азыр өз колум менен ыргытам өлөсүңбү десе жок өлбөйм бакырып анан кийин ошо боюнча кайра алып келди ошол күндөн ушуга жана агам кол тийген жок сүйлөгөн жок ошо боюнча мени үйдө да урушпай да калды да мен по-моему аябай коркутуп койдум окшойт үйгө келгенде апаңыздан да таяк жеп ооба анан мамам менен жини кетип анан кийин нарсууга түшкөндөн көрө мен өзүмө өлтүрөйүн өлөм деп ыйлаганым бул эмне деп анан мамашам да сабады ошондо билем двойной тройной токмокчу анан отура бересиң азыркы биздин тарыя башка экен отуруп алып анан тамак жеп наоборот оокат жасап жүрөсүң мынтип карап койчу күнөөлүү болуп азыркы балдарды уруп көр эр болсоң өзүң артынан кечирим 2 жыл кечирим сурайсың Алтын ай деген кызым бар болчу ошо көз аябай ошого жазгам анан ушунча жакшы көрчү элем ошол кызды анан кетээрде ошо бир үйлөнүп эле кетсемби деп чувство десем болбой калган папашам урушуп койгон мен сени тим эле жаш белине бизде кыргызда айтат го бешиктен бели чыга элек жатып мону сүйлөп аткан деп аябай урушуп койду ошо менен унчукпай калдым анан бирок мен кат жазып жүрдүк кийин мен армиядан келе электе бир жыл калганда ала качып кетти ала качып анын ордуна тиги подружкалары жасып ушундай бир романтика болчу илгеричи мындай алдагы неме сизди жакшы көрчү да эми жакшы көрчү у нас детская любовь эмне айтканда жана биринчи сүй деп коет го ошол сүйүбүз болчу анан ошого жетпей калдык ал мен армиядан келсем уже төрөп түшүп отуруп калган экен ошол менен кийин ыр жазды мага ошол анан азыр деле өзү күлө берчи тиги мен телевизордо деп атсам айтат экен сенин сүйгөнүң чыкты деп күйөөсү экөө кырылышат экен анан кайсы бир жылдары келип турмушум бузулуп атат андай мындай деп мындай кайра намек жасаган да анда мен кой дедим алтыным кой балдар турат турмуш деген оңой эмес да жанагы жери дагы аябай мени күлдүрдү колготки кийип чыкканыңыз лосина кийгениңиздечи сахнага чыккандабы эми Наска өзүң билесиң мен революционер дайыма революционер кыргызский эстрады ошол алгачкы жолу эмеге келгенде сахнага келгенде мисалы үчүн баары эле окшош болчу да Марат Алыбаев атам Марат Алыбаев байкемдин ырларын жазып берди анан Алмалда Чубак Сатаев байкем аябай популярдуу болчу аккордеон менен аябай ушундай чыгып аткан убак болчу аябай сонун киши болчу мен башыман сылап бет менен өп койчу эле ой ушул иним буюрса аябай жакшы чыгат жакшы болот бул башкача деп баталарын берди да ошолор Чубак байкемдер анан ошо Марат байкем экөө дос экен анан Марат байкем айтты Марат байке мага ушундай бир башкача ыр жазып бериңиз дедим да ушундай башкача болсун мен билейм дедим десем күлүп элечи ой мерген аны деген бизде азыр көп эмет элек деди жок ушундай бир башкача бир жазып бериңиз деп эме кылып берди анан ошондо биринчи Марат байкем ушу менин сүйүм деген ыры бар ошону жазып берди аны ырдап чыктым алло деп прям сахнага чыгып эмени коюп эле жанагы телефонду коюп коюп анан алып алло деп анан башталып кетет да аябай бийлеп андан кийин роза гүлүм чыкты ак бантик чыкты улам кете берди ошол маалда мен бийлей баштадым сахнадан эмнегедир мага мындай туруп турган мен музыканы башкача сезчүмүн да вот бийлеп бир башкача көп эле айтат сен Европаны туруп атасың сен Леонтьевди туруп атасың сен мен айтам анын тураган жерим жок мен аларда деле аябай күйүп мондай тимеле вот так тимеле монтип көрбөйм мындай жакшы көрөм мындай кээде угуп коем мындай бирок мен өзүм ушундай чувствую андан десем эле мени бир таңыркап карай башташты баары тең бир кыздай карапчы анан мен эмеге келдим ким
Нарындан келдим, армиядан кийин келгенден эле Долон деген группадаш деген, анан Мүрөк деген жаз уроктор дагам, Тяньшанский райкультуранын ичинде. Анан кийин эле филармонияда өтүш керек болуп калды, жанагындай. Не деп коет? Кастинг. Кастингде момундай чач менен өтө албайсың да. Анан монтуп секирип өтө албайсың. Анан мен карадым да, мен ошол жерден умна жасадым. Карадым дагы тиги адамдарды карасам, мындай ачыктанган караң кишилер экен. А мен өзүм бирок күлкүм келди. Ушул кишилер эстрададан не кандай болот? Карасам арасында мындай модныйраак, башкачараак мындай кишилер жок экен да. Бүт эле мындай. Анан мен сразу алдым дагы Марат байкеге ойнотуп туруп эле Кадыралы Артык байкемден кыялдануу деген нерсе бар. Ошону сосолонуп туруп ырдап койдум. Ушундай ырдап койдум. Жагып калды аларга. Мен театр филармонияга өткөрүп алышты. Тазим деген группага кирдим. Анан ошоктон концерт башталды. Анан концерт башталган жери концерт болуп атат, бирок мен костюмдарымды бир мындай чоң эле бир костюмдарды алып келип берип коет. Оркестр кийген мондой эме көк шумдар бар. Мындай калпак. Анан менин ырларым ага бирине окшошпой атат да. Эми элестете берсең. Мен ушуларды кийип алып ырдайм дедим. Мен кыргыздын кийимибизге эме кылбайм. Это улук нерсе. Бирок мен ырдаган ырым менен айкалышпайт. Мындай мен айттым, молодежный кийинейинчи десем, ага да болбой коюшту. Жок. Мен айттым, мен куртка кийсем, бирдеме кылып кийип келсем болобу десем, болбойт. Ушуну кийесиң бүттү. Репертуар десем, репертуар да болбойт. Анан карадым дагы кийин макул дедим. Марат байкеме бирок айттым заранее. Марат байке, Тазимдин концерти болуп атат, эгер вдруг мени кубалап жиберсе, мен сизге таарынбайм. Экөөбүз иштедик, бирок мен өзүм оюмдагы нерсени чыгаргым келип атат. Десем, мергеним абайла андай мындай деди. Бирок коркпоңуз, мен в любом случае эме кылбайм дедим. Анан ичине ласина бар го? Ласина кийдим. Ошо колготка эмес, ласина болчу ал. Ласинаны кийдим ошонун аркадай. Сыртына жанагы кыргыз шымды кийдим. Мындай шым болчу, мындай койлар бар, мындай болгон. Бутумда болсо чешка бар, апакай. Анын үстүнө жана чоң өтүн кийдим. Үстүмө болсо мондо бир жакшы көйнөк бар болчу. Буяктары мындай болгон. Ошону мындай кылып туруп анан эмени кийип алдым. Чачымды каттым да калпак кийип алдым. Анан тигилер келип мынтип карап атат. Ошо текшерип турчу ошо жерде жана. Азыр каалагандай кетип атпайсызбы? А жерден сени текшерип туруп анан сахнага чыгарчу. Жанагы границадан өткөндөйчү. Анан карады унчукпай өтүп кеттик. Башында чыктым дагы. Жайырдырдым. Ошо менен чыктым эми, капа болуп калышпасын деп. Ошончо чыктым дагы, көңүлүм менен чыктым. Алардын программасы боюнча сосолону урдап бердим дагы эле. Анан экинчи ырганда эле Марат байке айттым. Байке, мен азыр оларды ыргытам. Сиз чочуп кетпеңиз, ойной бериңиз дедим эле. Мерген деди. Пожалуйста дедим, плиз. Бирок Марат байке молодец болчу. Анан мени деди, анан Месса деп анан Роза гүл деген ырдарды кой бер деп Марат байке өзүнүн ырлары кеткенде ар жака жүгүрүп чыктым да Крустан жанына отуруп буунун баарын чечип ыргытып туруп чачтым, момундай болуп турган жүгүрүп чыгып кетип калдым, элестер. Это 80-90 жылдар, элестериң. Эмне болду? Зал вообще оозторун ачты да калды. Түшүнбөй эле калдык. Карап турат, ырдап атам. Топ-тынч, короче. Тегилер карап атат, жана музыкант балдар да уже шокаларда монтуп алып. Бар тең. Секирип бийлеп жүрөм, анан ошондо айттым, мына кыргыз эстрадасына момундай болуш керек. Эми эстрада вообще-то не то что Кыргызстан эмес, вообще-то кыргыздык эстрада момундай. Мен ушундай сезем. Мына мен ушумун. Мен болсоң ошо болот дедим да, чыгып ырдадым. Ошо менен кетти. Мен ырдап бүткөндөн кийин тып-тынч болуп турду көпкө жерин. Анан бир кезден кийин ошундай жарылды. Ва! Деди анан кийин. Ой дедим, мен сахнада туруп калганда коркуп кеттим. Ой деп мынтип коркуп кеттим да. Ой деп эле мынтип калсам анан бирөө кол чапты, ошо менен эл көтөрүп кетти. Аншылап кеттим, момундай овация болуп атат, кол чабылып атат. Ошончо качып кетейин десем, жок.
дагырдадым. Анан кийин ошондо сахнада туруп айттым. Кыргыз эстрадасы бар. Кыргыз ырларына бийлесе да болот. Дайыма өзүңөрдүн оюңарды эч качан оюңарды мындай бирөөнүн ою менен жүрбөгүлө өзүңөрдүн оюңар болсун. Мына силерге өзүңөрдүн мнениеңер менен карап жактымбы, жакпадымбы, бул силерге дедим. Эгер көңүлүңөрдү орусса мени кечирип коюңуздар, бирок бул мен Мерген Ырсалиевмин дедим. Вот мен ушундай болуп чыгып келдим дедим. Ошо менен эме кылды, шыл мондай болду дагы анан чыкканда мени вообще жумуштан алабыз деди. Вообще мен качып кеттим ошондон кийин. Анан жанагы Мерген дегенде алып келди деп, аябай тияктан статья менен кетиребиз деп. Тияка чакырды, Марат байкемди аябай ушуптур. Эмнени чогуу позволяете, мондай деп анда. Ошол маалда мен чоң революция кылгам. Бирок, представляешь, концертти бербейбиз деди, бирок эртеси күнү касса толтура. Аншлаг. Концерт көрөбүз, бир Мергенде Ырсалиевдин бала чыгыптыр, Мергенден бала чыгыптыр, өлө онда билет экен, секрет экен, башкача экен, момдай деп. Андан кийин дагы бир жума концерт уланган. Алардын кассасы толду, бирок жанагы мени келип урушту. Мен сени жоготом, сени статья менен деп турам. Бирок ушундай келесолорду эл жакшы көрөт экен. Эл толуп калды тияка деп айтты. Бирок ошондо дагы ошо рахматын айткан жок. Бирок мен филармониянын кассасын толтурдум ал маалда. Эгер ошо маал азыркы маал болгондо мен чөнтөгүм толтуруп мен өзүмдүн эмемдеметип алмакмын. Бирок мен ошо Советтер Союзунун маалына бердик да анын баарын. Ошондой бир чоң эме болгон. Бир чоң мындай бурулуш жасагам да. Вот. Андан кийин кетти, билесиң, андан кийин адам жасап коет, андан кийин кисилер уже обсуждение кетет, көрө албаган сөздөр айтылат, жакшы көргөндөр айтылат. Ошондон ушунга жерин менин стилим ошол сыяктуу болуп калды. Мындай чачым узун, мындай шалбыр кийген. Мен кийин улап кеттим. Ошончо мен анын артынан канча канчалар мени сөгүп атты. Канча уш мен үйдөн тил уктум, канчаларын тил уктум. Үйдөгүлөрчү атаңыз апаңызды. Мен атам дагы урушкан күндөр болгон. Аябай урушкан атам. Бул сага Европа эмес балам. Мен атам өтө грамотный киши болчу. Бул Европада балам, это кыргыздар деген кичине сары көйнөк кийип койсоң жүрөктөр түшпөстөр монтуп карашат. Сен эмне кылып атасың бул? Балам, сен сага кыйын болот балам. Мейлиң деди. Бирок эртеңки сага аябай кыйын болот. Бирок ушуну жеңип кетсең балам, сонун болот дечи. Бүгүнкү күндө баарын жеңдим. Жеңдиңиз деп ойлойсузбу? Ойлойм, мен жеңбегенде мен эмне болдум? Мен жеңдим. Мындай чачыңыздычы бир башкача кылып, таптакыр ушул Мерген тургандын ошол образынан кетип, бир элди дагы бир шок кылайын деген оюңузда жокпу? Жок, эми мындан ары шок кыла албайсың го. Азыр элди шок кылыш өтө эмес. Азыркы элдер өтө грамотный. Азыркы элдер мен бир четин жакшы көргөнүм, азыркы элдер өтө грамотный, өтө түшүнүктүү, өтө таң калбайт. Азыркы адамдарды таңдалдыра албайсың. Азыр таңдалдыра аласың, только таза жүрөгүң менен, таза талантың менен тандандырышың мүмкүн. И то живой ырдап берип, жаңыңа отуруп туруп, азыр адамдар ушундай. Азыр бүт барден компьютерге кетип калды, компьютерде болуп кетти, мондай адамдар көп кызыкпайт. Азыр ушундуктун баарын көрүп атышпайбы? Ошондуктан бирок ошол маалда Мерген турган чачын түшүнө албай келишкен ошого жерин. Обсуждение. Азыр менден дагы чачым популярный. Азыр ол чачты ошончо чыксам баары карайт, алып койсоң көбү тааныбай калат. Алып койсоң ой Мерген турган дейт. Демек, менден өзүмөн да чачым мындай айтканда музейге коюш керек кийинчи. Достояние. Ошондуктан азыр эмне кылсаң деле баары эле мени чачым менен гана тааныйт. Анан, конечно, ырлары менен, үнүм менен, анан кийин мен дайыма живой ырдаганга өзүм аракет кылам, всегда. Жана айтып атпайсыңбы, эмне чыкпай калдыңыз, 3 жыл эмне болуп калды? Мен ооруп калдым. Ошо мен депрессия болдум, анан семирип кеттим. Семиргенден кийин отдышка болосуң, отдышка болгондон кийин ноталарды ала албайсың, давление болуп турсаң, каяктагыр. Анан көңүлүң негизи, көңүлүң ырдабай турса, душаң ырдабай турса, Сүйүш керек да. Эчтеке ырдабайсың, тура айтасың, муза керек, муза болуш керек да. Анан азыркы менин сүйүүм балдарым, неберем. Анан кийин кайрадан кыргызымды сүйөм. Кыргызымды сүйбөсөм мен дагы казакта калмакмын же дагы башка жакка кетип калмакмын. Ушу неме сыйлык боюнча документтерин өткөрүш керек, өткөрбөсө биз эмнеге беребиз деген сыяктуу сөздөрүн уктум да. Документти давно сүйлөй беришет алар. Документти давно өткөргөм. Мен өзүм консерваториядан өткөм. Мен билимим жогорку. Мына
40 жылга жерин келатат, демем эле стажым. Дагы эмне керек? Оригинальный номердин баарын берем, ырдап келатам дагы эле, жатып алган жерим жок. Болгон тоо таш менен кыдырып барып бүтүп берген, мен андан башка эмне керек? Просто уят болуш керек. Мен айткан сайын алар бербейт экен, лучше айтпай эле коеюнчу. Главное эл берген. Ошол жетет. Анан билбейм. Бир эле жакшы адамдар келип эле бир түшүнүктүү жаштар болобу, бир мындай эме абири бар, кичине мындай искусствону мындай айтканда түшүнгөн, ошол чыгармачыл адамдын жашоосун, чыгармачыл адамдын жумушун, ошо чыгармачылыгын түшүнгөн адам келсе, анан мүмкүн берер. Бербесе бербей эле койсун, элим да аны эл артистен берип койгон. Энеси элдин сүйүүсү. А калган ерунда. Сахнадагы бир өзгөчө кызыктуу, күлкүлүү опкаңыздан сайып калган сахнада көп нерсе болот. Бир жолу эсимде караколдо жок жумгалда экен, караколдо болуш керек. Караколдого дейм, бөлдү экен. Бир концерт берип атам, анан мен бат-баттан кийинем да, билесиң да. Кээ бирөө бир чыгалы бир концерт менен эле бир концертти тапсырат. А мен болсо ар бир 3 жыл сайын, 2 жыл сайын костюмдарымды которуп, аябай ушундай кылчумун да. Анан күндөрүн эле шашып атып эле чыгып кеттир. Мен чыксам эле элдин баары күлүп эле атат. Ушундай жыгылып эле атат да. Анан мен эмне эле болуп атат деп карасам, кечирип койгула, деме замогумданчы ак көйнөгүм чыгып калыптыр да. Ошону кырып бүткүн ренжире бериптирмин. Элестеткиле, ак көйнөгүмөн чыгып калгандыгы. Замогум чыгып калыптыр. Анан эле жанымда турган бала көзүм эле мынтип эле карапчы. Мен аны деле караган эмесмин. Бир кестен карасам турат, уялып кетип, ой! Эчтеке болбойт. Кыргызда бола берет деп буруп туруп эле замогумду көтөрүп туруп анан кайра бузалып кеттим. Аябай аяна жерим ошо өзүм дагы. Андан кийин мен өзүм ырдай албай күлдүм да. Ырдай албай күлөөрдүм, элдин баары жыгылды. Ошол такыр эсимден кетпейт да, ушунчалыкчы. Анан дагы бир эмеде Сокулукта бир концерт берип атабыз. Анда ба жаш кезим, чачым узун, момундай секирип, момундай берип жүрсөм, мынтип коет. Тиги отурсак, анан жаштардын арасында бир кемпир отурат да, да? Кемпир. Кетпейт, анан тип эле кол жаап, мот отурат аябайчы. Анан карайм да, анан бул апа аябай түшүнөт экен, рахмат баягы эме деп, музыка аябай катуу атат да. Анан жанына келип туруп анан апа, сизге чоң рахмат. Ушу кетпей ушу концертти көрүп отурганыңызга чоң рахмат. Бир каалоо айтып койгуңуз десем, алып туруп, мени карап туруп, барекетиңди каалайын. Жалкылдаган сонун кыз экенсиң дейт. Аман сен күйөөгө тийип көп бала туып ал, обин дейт. Жыгылып калдык, бүт элестете бергиле, музыка баарыбыз жыгылсак. Жанымда кыз отурат, уялып кетип, Мерген байке, кечирип коюңуз. Апа, бул Мерген байке. Деп атат, апага баары бер, ал демели бир кыйратып коюн деген, кол чапчыргап отурат экөөсүн карап. Аябай аңко киши экен, аябай эсимен ошол такыр кетпейт. Концерт ушундайлар болгон аябайчы. Эми бул болгон нерсе. Жашырып не. Мындай нерселерге терикпейсизби? Жок, Тарынбайсызбы? Ташы калды. Териккенде эмне? Чачым узун болуп турса, эми алды эле ичке болсом, секирип билеп жүрсөм, эми алмалды, ошол маалда. Эми азыр го уже. Анан кийин эми артист киши болгондон кийин өйдө төмөн айтылат, өйдө да айтат, төмөндө айтат. Алатоонун башынан кар кетпейт дейт. Популярный мендей сулуу таланттуу кишинен айың сөз кетпейт экен. Эми бул турган нерсе да, сулуулукту көрө алышпайт эч кимчи. Анан туз жалай берсин, конечно. Ошондой болот турбайбы? Таланттуу киши, анан кийин мен дайыма айтам, ырчыларды, жакшы чыгып келаткан ырчыларды, сулуу адамдарды айтам да, кой артыңан көп сөз айтылат. Сен эртең эле башкача, сен мындайсың, сен тигиндей деп аябай мындай бұрын ошонун баарына күчтүү бол деп айтам да. Психологический жактан күчтүү болуш керек да. Антпесе любой ырчы эмес эми бир жакшы атага чыга баштаганда эле уже айтыла баштайт. Сен жөнүндө айың айтылбаса, значит сен эчтекеге турбайсың. Сен жөнүндө айыңдар айтылып турса, значит сен барсың. Сөзүңүз каралжы. Анан тоок багып аттыңыз эле.
тоок фермаңыз болот деле. Бөдөнө. Бөдөнө болчу. Бөдөнө. Анан Чала болуп турсуң сен. анан ар бирине Айчүрөк, бул Алина деп ат коюп. Тоокторго эми тооктор бонус. Да, мен артисттер досторумдун атынан коюп алчам. Өзүмдүн коллегаларымдын атынан. Потому что карап турсаң, кыялдар окшоп кетет да. Мен аларды сагынам. Алар баары түшүнөт. Аябай күлүп сурашат, мен эмне кылып атам, мен эмне болуп атам депчи. Мен деле кээ бирөө таарынгандар бар, мен деле кошуп койчу, мен жок экенмин депчи. Эми ал турган нерсе, потому что эми бул тамаша нерсе, дагы эле аларга айта берем, силер деле бир бөдөнө тоок же эме багып аты мерген деп коюп койгула, барып көрөйүн деп. Бирок мага окшош болсун дейм да. Бул жакшы өзүнчө бир. Айчүрөк эженки кандай? Тоогу. Эми өзүндө окшош. Кыялдарын эстегенде сагынып кетем аябай. Анан эң негизгиси биз дагы ошо бала кезде баарыбыз кол кармашып, чыгармачылыкта болгонбуз, бир тууганбыз ошого жеринчи. Ошондуктан мен азыр жаштарды да ошого каалайт элем да. Богу дагы ошо бир жакшы шарыш да, өзүнчө бир мындай. Мен ошондо бул да болсо мен өзүм болгон сүйүүм, өзүмдүн урматым, ошо өзүмдүн немелеримчи. Өмүр кечи деген ырыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Өмүр кечи деген ырым Эмнеге аны бир түндө эле чыккан. Эмнеге аны бир гесттен окудум интервьюда, эмнеге гейлердин гимни деп атап коюшкан? Эмнеден улам чыкты? Чүгүм эми анын баарын айтып беришет да. Каяктагы эмелерди көрө албагандар айта берет, сүйлөй берет. Бул мен адамдардын эми анын текстинде эмне жатат, эмне ошолор жөнүндө айтылып атат. Эчтеке айтылган жер жок. Эми просто бул көрө албагандардын айткандар айта берсин. Ошентип айткандар балдар ошондой болуп калсын. Мен ошентип айтам. Ошондо негизи тилди абайлаш керек. Анан кийин негизи мындай айтканда сөздөрүн ким жазды эле аны? Сөздөрүн өзүм жазгам. Эмне үчүн мындай канатым сынып деп укмуш ушундай? Тагдырым сынып. Мындай да эми тагдыр сынып дегенде ар бир адамда болот да, мисалы үчүн анын сүйгөнү өлөт, сүйгөнүнө жетпей калат, или кандайдыр бир наркоман болуп кетет, или дагы бир жаман нерсеге, или кечирип койгула жана койку болуп кетет. Вот ушул сыяктуу да түшүнсө болот бул нерсени. Кээ бирөө жашынакай турган жерден туура эмес нерселерди жасап салат. Ошондон улам. Өкүнүчтүү болот. Вот кайрадан берсе, мисалы үчүн ошолорду кылбайт элем деген мааниде. Анан булардын мааниси өтө жакшы. Мен бир эле түндө жазгам, потому что мен өмүрдө деле сүйүүдүн деле, анан адамдардын достуктан деле көп предательство көрдүм. Айрыкча чыгармачыл адамдын арасында толтурам. Ошондуктан бул турган нерсе, аны сенин башында деле бар. Башынан өтүп атат билесиң. Ар бир успешный чыгармачыл адамдардын ал башында бар. Ошондон башында бар да, ошондуктан не то что мен бардык жерде, баардык эле жумуштарда мындай адамдарда болсо керек. Ошондуктан бар деле бир кайрадан ошол тагдырды берсе, башкача жашамакына бир депрессия болуп жүргөн маалымда жазгам, мен бир түндө эле жазып койгом аны. Бир түндө эле жазып, анан эртеси күнү студияга көтөрүп баргам. Студияны жазып эле, анан бул кийин хит болуп кетти. Көп адамдарды, между прочим, өлүмдөн алып калды бул. Не то что эме мындай адамга эме бербей, наоборот, өлөм деп аткан адамдар, асынам деп аткандар, ушу венасын кесем деп аткан жерлерден токтоп, кайрадан жашап, ошолор мага чалып, ошол вакытта ошого мен катышкан адамдарым бар. Ушу сиздин благодаря ушуңуз үчүн биз жашадык. Мен баарын кечирдим, мен жашоону кайрадан көрдүм деп, ошондуктан бул өмүр кечи жанагындай келесолордун айткан сөзүндө эмес, бул адамдардын кайрадан жашоо берген, кайрадан жаңы мындай айтканда үмүт берген сонун ыр деп эсептейм. И ошондой ыр ушул жерде. Мындай сиз карап турсаң мындай өтө мындай эмоционалдуусуз да, кээде аябай ачылып кетесиз дагы, кээде ушунчалык депрессия болуп каласыз. Да бар, потому что знаешь, кээде ойлосоң өмүрдө, мисалы үчүн ар бир адамдын башында, ар бир адамдан сурасаң, аябай мен шындыкмын, бактылуумун деген адамдар эле бар деле ноосу турат да. Бар деле ошол деле айтат да. Ошондуктан, может, мүмкүн менин ичимде да бир ноо бардыр. Мүмкүн мен каалаган нерсени жасай албай айткандырмын, каалаган нерсемен жетпей айткандырмын, каалаган ырымды ырдай албай айткандырмын мүмкүн. Мүмкүн мен ырдай элек ырлар дагы эле ичимде жүргөндүр. Анан мен дагы эле ырдап бүтө элекмин, дагы эле мен элге
айтып ырдашым керек да. Мүмкін ошо бардыр. Анан жанагы может быть сен айткандай кичине депрессия унчуп калган себеби мен канча жылдан бери чоң сахнага ырдап концерт коюп көрүлөкмүн. Мүмкүн сагынычтыр. Анан могу деле бар эле камера, сен менен сүйлөшүп отуруп могу деле чыгармачылык да. Анан баягы өзүңдүн эмеңе айылыңа келгенде өзүңдүн баягы эмеңе өзүнчө жыргап, анан ошо сагынычтан да болуп аткандар. Мен да өзүм семьяма айтам, жеңеңе айтам, балдарыма айтам. Мен чыгармачы адаммын, мени кой бергиле, мен көбүрөөк чыгып ырдайын. Мен мындай камалып отура берсем болбойт дейм да. Жеңең деле кете айтат, камалып отурбап, ырдап бар дейт. Но барайын десең, мурдагыдай тусовка жок биздечи. Мурун аябай сонун болчу. Чыгып барып ырдап, тимеле чер жазып, достор менен ырдап, ушинтип келчүбүз да, концертке чыга алчубуз. Азыр андай жок болуп атпайбы? Эчтеке жок андай. Жок эсе, азыр карасаң, адне аңдыган эле мындай чыксаң сөз кылат, мындай чыксаң сөз кылат, мындай барсаң ар жакта кичине сүйлөшсөң, сиз кандай, мен жакшы, сиз деп эле анан телефон тиктейт болду, пока кетип калат ошондой. Даже досторуң деле баягы мурдагыдай эмес. Ошондуктан мүмкүн ошол себептен ичимде кичине сагыныч, может быть кичине какой-то капа бардыр. Дагы үйдө эмне менен алексиз? Үйдө да мен алекмин. Эми азыр бөдөнөлөрдү, Кудай кааласа бөдөнө багып атам, бөдөнө бар. Бөдөнө дегенде мени билип калды уже. Бөдөнө десе мергенди билип, меденесе мергенсе бөдөнөнү билип калгандай болуп калдым анткени. Менден биринчи эле үйдү сурап эле бөдөнөлөр кандай деп сурат мерген. Бөдөнөлөр кандай дейт. Ошондуктан мен ырчы бөдөнөлөрүм Кудай кааласа бу сентябрдан баштап жумуртка туй баштайт. Азыр багы кичине карга, анан буйса сатам. Так что алдам. 8 сомдон, 9 сомдон, кээ бекер. Неле? Бекерден 500 жерин дегендей. Кээ неме мындай берем, анан ошол ошону менен заниматься. Анан сага жана өзүм айтпадымбы? Өзүмдүн жанагындай сергек жашоо клубум бар. 7ден баштап 7ге жеринге отура берем ошол жакта, адамдардын ден соолугун карап. Анан азыркы маалда ошо ырларды. Анан кийин албетте азыр вокал бере баштадым. Жакшы ырдаган эми бар эле өзүмдүн да эмеңди бериш керек экен да жаштаргачы. Эми конечно бул ар ким өзүнүн колунан келгенди кылат дейт. Анан мен эми барып үй сала албасам же эме кыла албасам, мен колуман келген ошол үн коет экенмин, ошол келген кишинин үндөрүн коюп берем. Үйдө мындай мык каккан жактан кандайсыз? Жакшымын. Мен мисалы үчүн инженер болсом болмок. Свет мет оңдой коесузбу? Оңдойм. Мен алардын баарын жасайм. Эми чоң момдай кирпич менен бирдеме жасай албайм. Мына сразу айтам. Анткени илгери бир толкуна салсам, түшкө жерин улап калган. Аябай уят болгом. Андан кийин дагы бир жолу шыбасам, тигин шыбасам дагы түштөн кийин жарылып түшүп калганда уят эле болгом. Ай, боякты мен шыбабадымбы деп эле карасам, эчтеке жок. Боякты бирок шыбагам деп эле карап эле. Унчукпай. Андайлар, конечно, колуман келбейт, анан келген нерсени айтыш керек да. Ошондон кийин мен эме кылбайм, кирпич салбайм, анан шыбабайм. Кулап калдым деп атпайм да, түшкө жетпей улап калган уят болгом. Анан мактанып да бара калгам да. Ошол анан калганы мындай колуман келет бар. Мерген байкис, мен байкадым да, сиз анда чогуу эле Кыргызстан оңдоруна чогуу чыктык, команда болуп. Анан концерттерде чогуу болуп жүрдүк. Анда такыр башкача мерген болчу да. Анан кутуруп турган, шайтаны коюлуп турган, ай наска деп турган мерген болчу да. Анан бүгүн сизди көрүп алып, такыр таанып айтам да. Сиз мынтип эле түшүп калыптырсыз да. Эмнеге антип атасыз? Эмне көйгөй болуп атат? Статус. Кайната болсоңуз эмне болду? Кайнаталык статус, чоң аталык статус деп коет. Анан все-таки 50ге чыктым деме. Анан жок, 50ге чыкканда дагы айтышат да, 50ге чыгып дагы жалжаңда отурат деп айтышат да. Сиз эл менен жашаганды билбейсиз да, байке. Сиз элден мен көзүмдө муң көрүнүп турабы? Сиз мындай өлө муң болуп көрүнүп атат да, азыр ыйлап ийем дегенчи. Аны мен прям мүмкүн чарчадым. Эмнеден чарчап атасыз? Мүмкүн чарчагандырмын бүгүн. Мен билбейм. Неден чарчаганымды өзүм билем. Мүмкүн. Жок, чыгармачы адам съемка болгондо мындай жайнап турат го, кайнап турат. Меники кедечи. Мен мурун жашырып койчумун, күркүмөндөй жашы. Азыр мүмкүн ошол жашылбай чыгып атат окшойт да. Бирок мен билбейм, мен нормально отурам, бирок сен алда жашыраак болчусуз. Мен чын айткандай, момуп турган убакыт болчу, момундай. Азыр болсо азыр мындай
Наска муну айт, Наска тигин айт, Наска муну айт деп билесиңби? Мүмкүн азыр кайрадан ордума келермин, бирок азыркы маалда ошо айтып атпаймынбы, кичине творчестводон четтенгенден кийин мындай бытовуха, башка бир нерселер, азыркы жашоонун ритми бир мындай болуп атат го. Мүмкүн ошолор, мүмкүн ойногон саналарым бар. Мүмкүн ошол, может сен ошону көрүп аткандарсың, мүмкүн. А так мен өзүмдү бактылуу деп ойлойм. Бактылуусуң деп суроо берсең, мен айтам да. Мен бүгүнкү күндө бактылуумун. Себеби мен неберем бар, балдарым бар, аман эсен бой тоюп жанымда жүрөт балдарым. Жеңең жашнакай жүрөт жанымда, жашнакай бир туугандарым аман, жашнакай кайын журтум аман, жашнакай болгон эл журтум аман, анан эң эскиси жанымда үмүт деген алтындай болгон неберем бар, Ханратым бар, Бекубайларым бар, балдарым бар, кыздарым бар. Мен бүгүнкү күндө анан эң эскиси жүрөгүнө лапылдап сүйүп турган элим бар да. Менден өткөн бактылуу киши жок. Азыр Мындай да бир убактарыңыз, бул бир чыныңыз толуп турат да. Мындай чыныңыз укмуш, бактылуу балаңыз бар экен, небереңиз бар экен, ошоңуз момундай кармалып турат. Бул чыныңыз бөксө болуп атат. бул чыгармачылык. Ошо экөө мындай турат да, ошо тең салмакка келгенде сиз кайра жайнап чыгасыз. Туура айтасыз. Эми Кудай кааласа, эми мынтип чыгармачылыгымды туура айттың. Мен ойлоп аткан нерсени ойлоп коюп айтып койдуң. Негизи мындай алып барам, уже чыгармачылыгымды азыр кичине көтөрүп, элдин алдына чыгып ырдап алсам, бир элдин алдына чыгып жарылып алсам де, мындай айтканда, ырдап ырларымды төрөп алсам, мындай айтканда мен өзүм ыр жасам да, элиме берип алсам, анан кийин ошондон ары мындай болот. Туура айтасың. Мен азыр толготуп атканым маалым. То есть толготуп аткан десе, туура эмес түшүнбөгүлө. Илгери бирөөлөргө боюмда бар деп коюм, ал мен ырларым бар деп тамашалап койсом, ал туура эмес түшүнүп атат. Анысы кандай? Элестең бир эле жаштар эле ошо жаштарлар аттарын айтпай эле коюм. Мен күлкүм келди ошо. Эме алып жүрүштү, мына юмор деле иштебейт негизичи, кээде карасаң. Юмор жок кишилер менен сүйлөшпөй деле коюш керек негизичи. Вообще жашоодо юмор жок адам жаман көрөм ай. Чын тей тупой сыяктуу болушат го. Менин кичинекей балам айткан, Ханратым айткандай тупойский. Мамам айткандай тупик деп койчу. Анан эме болот экен да, Кудай кааласа ошо деки азыркы маалда ушул ырларым ушул мына чыгайын деп бышып, төрөлөйүн деп турат да. Мүмкүн ошол маалда мүмкүн ушундай көрүнүп аткандырмын. Кудай кааласа ырларымды чыгарып алсам, анан полностью өзүң айткандай ха деп чыга келем. Мерген мырза, мен сиздин Мен концертте жолугалы, мен сиздин ха деп чыкканыңызды абдан күтөм. Ошо чыгармачылык жана бөксө жерди толтуруңуз. Таразаңыз тең салмактуулукта болсун ылайым. Анан көзүңүздөгү мурунку тентек, мурунку шайыр, мурунку мындай мергенди күткүм келип атат да, көргүм келип. Буйрса келем деп ойлойм. Себебинде көп нерседен азыр мен алыс калдым. Туура айтасың. Эми буйрса келетам. Обещаю. Үйгө неберенин артына жашынбай чыгыңыз. Балдардын артына жашынбайбы? Болду. Балдарым көрдүңөрбү? Окула. Ошондон мен чыгармачылык адам башка болот деген туура. Чыгармачыл адам куштай эркин болуш керек. Ошондон мунун да туура алтырмын. Сага да чоң рахмат. Бир жашнакай, мисалы үчүн, сени көрүп бүгүн өзүмчө бир бушайман болуп, дети творчествомдун канча жагына барып келдик, канча нерсени эстедик, канча нерсеге эме кылдык. Бул сон нерседе бул өмүрдө өзүнчөчү, ушундан бул өмүрдө жыргап, жайнап, өзүң айткандай күлүп, момундай бир позитив болуп, шаркылдап, дарылдап, мондай бир жакшы мондай эме менен жүрөлүк. Анткени бул өмүр өтө кыска. Эң эскиси бир өкүнө турган нерсе убакыт туттуруп атабыз. Ошондуктан шайыр жүрөлүк, жакшылык болсун. Салтанат телевидениясы силерге да чоң рахмат. Накуай сага чоң рахмат. Аман бол сен да балдарың менен. Дайыма татынакай кукладай болуп жүрө бер алтыным. Карачы кандай сонун. Негизи эркек көзү менен сүйөт дейт. Ошондуктан карчы сени мен эмес, миллиондогон эркектер жакшы көрөт. Потому что биз көз менен сүйөбүз, эркек аялдар кулагы менен дейт. Ошондуктан жакшы сөз жарым ырыс дейт. Мындай айтканда көбүрөөк кыймылдап ас жейлик, аз сүйлөп көбүрөөк нерсени жасайлык, анан кийин көбүрөөк кайгырып, көбүрөөк күлөлүк. Азыраак кайгырып деңизчи. Азыраак кайгырып, көбүрөөк күлөлүк, анан шаңды өмүр сүрөлүк дейлик. Баарыңарга ийгилик.
Мерген мырза келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул Салтанат телеканалы эгоист программасы жана мейманда Кудайым буйрса келечектеги Кыргыз Республикасынын эл артиси Народный артист. ооба Эл артиси. Мерген турган болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар. Ооба. Таарынбаңыздар, эми калган кийинки эфирге да кичине көрүндү калсын. Калган катып коелу, эми баарын айта бербейм.